Жаштайынан баштадык, бала алып кете берет экен. Бала көтөрө албайт, анан кыйнап койбойт. Жок, биз ошентип отуруп баланын булчуңдарын, мээсинин булчуңдарын жалкоолукка көндүрүп койсок, анан чындап эле окуй албай калат экен. Уктап калат экен. Адам мээсинин булчуңдарын иштетиш керек болот. Ошентип баланы албетте маста секин чөйрө керек. Балага өзү теңдүү чөйрө керек. Ошолор менен кадимкидей атаандашып, бири-биринен ойногончо эле окуп коет алар. Анан жалгыз өзүн мажбурласаңыз кыйын болуп калат чында. Чөйрө түзүп беришиңиз керек досторуңуздун ошол курактагы. Анан баланы 4-5 жаштан баштап окутканда, Кудайым буйрса, бала окуп кетет. А сабак менен мээнин булчуңдары иштеген бала, ал көп деле көгүлтүр экранга деле, гаджетке, телефонго деле көп убакыт салбайт. Бул биринчи сунуш. Экинчи оюн зоок. Манас эпосунда да келет, бул макалда да келет. Бала шок болсун, шок болбосо жок болсун деп. Бул өзү туура тажрыйбадан алынган. Шок болсун дегендин мааниси бала жаш кезинде көп аракетте чоңоюш керек. Көп кыймылдаш керек. Үйдө, бетон үйдө жанагындай көлөкөдө калып калбаш керек бала. Көп ары бери чуркаш керек, топуракты тебелеш керек, кумду тебелеш керек, көп аракет кылып кыймылдат.